Assalamu alaikum урматтуу мекендаштар, Талас тургундары. Мен сиздерге Көкөйдөн сатыкка чыгып жаткан тамды тартып берем. Жалпы участагы 30 сотик экен. Немесе дарегине көңүл буруп коңуздар. Дареги Субанов көчөсү 335. Дагы тактап айтканда, Көкөйдөн гаражга келип, гараждан Токойду көздөй буруласыздар. Бурулганда эле Субанов көчөсү менен күн чыгышты карай келе жатканда, мына ушул үйгө келип такаласыздар. Малды эштин асты менен кетпейт экен, мына туугандар. Бул жагында да бир воротасы. Бул дагы аябай жакшы бир шарт туугандар. Үйдүн ичин аралабастан, эштин аралабастан, үйдүн сыртынан эле малды жайгарып киргизсе болот экен. Анда эмесе үй издеп жүргөндөр видеодон алыстабаңыздар. Мен силерге бардык маалыматтарды айтып берейин. Акыркы күндөрү бизге комментарийлерде жазып атат, Көкөйдөн тамдар болсо тартып берсеңиздер деп. Анда эмесе назар салып туруңуздар. Бул сиздер көрүп аткан туугандар сарай экен. Узундугу 17 метр, ширинасы 5 метр. Мал бакканга сарайы дагы даяр. Өзүңүздөр көргөндөй кирип келе аткан жердеги навести караңыздар. Кар түшпөй турган кылып, ушундай пластик менен жабылган. Мен силерге огород жагын тартып берейин, биринчи андан кийин үйгө киребиз. Азырынча эч ким жашабайт экен туугандар. Бул жагында складтары, тапчан, ошондой алма бактар, алма түптөр дагы көп экен. Суусу кенен, суулар мынакей агып жатат туугандар. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Бисмилла деп киргенде эле бул жеринде прихожка. Оң тарабында топка. Караңыздар, ток менен дагы, от менен дагы иштейт экен. Бул жагында суулары киргизилген, мынакей душеваясы. Суулардын баары кыскасы үйдүн ичинде. Андан кийин коридордон оңго бул жагында бир балдардын бөлмөсү. Сол жагында азыр дагы бир бөлмө бар экен, бирок кожоюндар куптап кеткен экен. Түз киргенде зал. Залдын ичи ушундай евро жасалган. Абой чапталып, потолоктордун баары короп болуп жасалган. Залдан дагы бир спальный бөлмөгө кирет экен. Дуалы ушундай шпаклевка тартылып боелгон. Үйдүн жалпы размери туугандар 11ге 9, 100 квадрат экен. Баасына көңүл буруп коңуздар, баасын $45,000 сурап жатат. Өзүңүздөр дагы чалып сүйлөшүп содалашып көрөсүздөр.